Сіздер машина кейж каналын көріп жатасыздар. Біз видео тартууну улантуудабыз. Бүгін 4 июль 2021 жыл апта күнгө жекшемби Ош шаарында Жапала Уна базарындабыз. Азыр мына Nexia 1, Nexia 2, Lanos 1, Lanos 2, Hyundai Avanta 1, Avanta 2-лерди тарта кетебиз. Эми булар бар болпаса көбүнчөсү 90% Nexia'ларды камтыйт видеобуз. Мына Nexia'дан баштай берели. Широкий туманниктерде кондиционер бар, могу жерден билсеңиздер болот, могу компрессору. Гидроусилителдин бачогу ушул. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 2010 жылы чыгарылган. Мына эсин байланыш номери. Электропакетпи? Электропакет. Максималдуу комплектацияда экен, уна корректировка фар бар. Дөңгөлөктөрү, протекторлары орточораак абалда экен. 210 миңби? Баасы 210 миң сом деп атат. О жерден Nexia-ны көрсөтөлүчү. Ассаламу алейкум, канча деп атасыңар? 220 миң. 2010. Так. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар, а? Бул да максималдуу комплектацияда экен. 220 миң. Nexia 1. Туманниктер бар. 2005, объемы 1.6, 140 миң сом. Эң жөнөкөй эле комплектация. Подлокотник коюлган. Күн ысык 40 градус болуп атат. Шын айтканда. Мына сатуучуларда көпчүлүгү жок, көлө-көлө отурушат. Мына Nexia-ны көрсөтөйүнчү. Баасы канча болуп атат? 200 миң. 2012, объемы 1.6. Туманниктер бар, широкий. Так. Гидравлика барбы? Бар экен. Айнектери жөнөкөй айланмада, орточо комплектация болот. Nexia 2. 2012. Объемы 1.6. Эсин байланыш номери 999 33 32 78. Эми комплектациясын карайлы. Гидравлика бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү экен, а? Самодельный койсундар, а? Кондиционерчи? Жок экен. Автозапуск барбы? Жакшы. Сигнализациясы менен кошодон, да? Айтылыш баасы 230 миң деп атат. Айтмакчы 4 дөңгөлөк өтен кышкы, бирок протекторларына карасаңыздар жаңыдай эле болуп турат. Жакшы экен. Жакта Lanos 2 окшойт. Корея. 2001, объемы 1.5. Lanos 2 окшойт, а? 2 экен. $140 миң сом деп атат. Кондиционер, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, гидравлика бар. Nexia 2. 2008, объемы 1.6. Газ, бензин, газ жабдыгы дагы бар экен. Россия транзит номеринде. Комплектациясын көрөлү. Так, эң жөнөкөй эле гидравликачы барбы? Гидравлика бар экен. Центр замок. Баасы 180 миң сом. Бул жакта мо жап-жашыл болуп турган Lanos'у көрсөтөйүнчү. Lanos'у канча деп атасыңар?
150 ming so'm deydi. Lanos 2 ekan. Бұл эми Украинаның сборкасы. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, айнектери жөнөкөй айланмада. Так, кондиционер барбы? Бар экен. Жакшы. Мына ушул унаалар турат. Кадимкиле мурдагыдай эле көрүнүштө, бирок адамдар азыраак. Салыштырмалуу. Bu жерде Nexia 1'ni көрсөтөйүнчү. Канча деп атасыңар? Басы 170. 2008. Объему 1.6. Электропакет, кондиционер барбы? Бар. Бар экен. Максималдуу комплектацияда уна 170. Родная краска дейт. 170 миң сом. Дагы бир Lanos. Бир окшойт бул. 2000, объему 1.5, 170 миң сом. Жоқ, Lanos 2 екен. Lanos 2. Қанша да отасыңар Lanos? 185. Бұл да Lanos 2. 2007 Украинаның сборкасы. Гидравлика бар, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, кондиционер жок. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. 185 миң сом. Nexia канча деп атасыңар? 180 миң. Гидравлика бар экен, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, кондиционер жок. 2011, объему 1.5, 180 миң. Электропакет пе? Бар екен. Айнектер 4 айнектен электро көтөргүчтө. Nexia 2. Объему 1.5. 180 миң сом деп атат айтылыш басы. Кондиционер бар, электропакет, гидравликада барында. Максималдуу комплектацияда бул да Nexia. Жакта жерлер көрүнбөйт ичинде. Nexia 2. 2010, объему 1.6. 180 миң сом деп маалымат кагазында жазылып турат. Туманниктер бар. Так, комплектациясын көрөлүчү. Электропакет, кондиционер, гидравликада барында. Бул да максималдуу комплектацияда экен. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары жайкы, арканкылары кышкы. Кандайсыңар? Nexia 1. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 4 дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы. 2007, объему 1.6. 170 миң сом. Өзбекстанда көрүп аткан көрүүчүлөр көбүнчө валюта курсунда айтып коюңуз деп кетип калышат. 1 доллар акыркы билгениме караганда 84 сом 70 тыйын. 1 евро 99 сомго түшүп калды. 1 орус рубль 1 сом 15 тыйын. Казак теңгеси 19 тыйын болуп жатат. Электропакет, кондиционер көрүнүшү деле бирок мунакы жакшы көрүнөт. Максималдуу эле комплектацияда экен бул Nexia. Nexia 1. Объему 1.5, 135 миң сом. Эң жөнөкөй комплектацияда. Nexia 1.
2008 объемы 1.5 180 000 сом. Гидравлика бар мı? Бар екен. Қалғандары жөнөкөй, кондиционер жоқ, хайнектері жөнөкөй айланмада. 4 дөңгөлөк тең мындай куюлган жистерди, жайкы протекторлары жакшы экен. Жана Авантелерди тартпай аттым эле, алдыман чыкпай аткан. Аванте 2. Мындай Аванте 2. 1998 объемы 1.5. Маалымат катары болсо деле көрсөтүп коюп атам. Жоктон көрүү жогору дегендей. Ланос канча болуп атат экен? Олар 118'e сатпады. 118'e бербедиңизби? 118 000 сомго сурап келиптир, бербептир. 1000 сом кошсок бере бересизби? Дагы кошуш керекпи? 1999 объемы 1.5. Аз-маз кошсоңор бере берем деп атат. 120 бере берет экен да. Жакшы. Мына бир башынан экинчи башына келип калдык. Болгон такталган маалыматтарды көрсөткөнгө аракет жасап атабыз. Могу жерде Аванте 1 турат, ушун менен жыйынтыктайын видеону. 1996 объемы 1.6. 120 000 сом баасы. Лайк басып коюуну унутпаңыздар.